2029 жылга чейин Казакстандын экономикасына 150 миллиард доллар инвестиция тартуу пландалууда. Премьер-министрдин биринчи орун басары Роман Скляр өлкө бул милдетти аткараларына ишенет. Ал көптөгөн серепчилер республикада эң жакшы инвестициялык климат калыптанган жана өкмөт ата мекендик, ошондой эле чет элдик компаниялар үчүн ыңгайлуу шарт түзөт деп эсептей турганын белгиледи. Анын үстүнө өлкөдө азыр инвестициялык штаб иштеп жатат. Ал 100 миллиард доллардан ашык сумманы түзгөн 180 долбоорду кароого жетишти. Принимаем по ним конкретные решения, даем очень сжатые сроки для... Биз алар боюнча конкреттүү чечимдерди кабыл алып, мамлекеттик органдарга аткаруу үчүн өтө кыска мөөнөттөрдү беребиз жана белгилүү бир жыйынтыктар бар. Андан тышкары бул албетте толук бюрократиядан арылуу. Премьер-министрдин тапшырмасы боюнча биз мисалы стандарттык параметрлер боюнча инвестициялар тууралуу келишимдерге кол коюуга 2 жумадан ашык эмес мөөнөт бөлөбүз. Буга чейин 6 айдай 12 айга чейин кетчү. Ошондой эле инвестициялык штаб конкреттүү кейстерди карап чыгып, инвестор туш болгон административдик жана башка тоскоолдуктарды жоюу боюнча мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды киргизип, мамлекеттик органдарга тапшырмаларды берет. Албетте, тим инвестициялар боюнча комитет активдүү иш алып барууда. Ал эми жашыл коридор ар бир инвестициялык долбоорду көрүп, анын тоскоолдуктарын жоюучу маалыматтык система. Мунун баары биз инвестициялардын санында, сапатында жогорулатууга алып келет. Коридор, информационная система, которая видит каждый инвестиционный проект и устраняет его барьеры. Все это приводит к тому, что мы увеличиваем и количество инвестиций, и их качество. Эске сала кетсек, буга чейин улуттук экономика министрлиги быйыл өлкөгө 25 миллиард долларга жакын чет элдик инвестиция тартуу пландалып жатканын билдирген.